Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, касиеттүү кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кереметтүү көл жегинен жалпыңыздарга жылуу салам. Бүгүн 21 март буйруса кереметтүү, касиеттүү көл жегинде, ысык көл жегинде, Чолпон атада мына момундай дүйнөнү таң калтырган ипподромдо кыргыздын улуттук оюндары Көкбөрү ойунун көргөнү мына ушул жакка келип калдык буйруса. Албетте бул кыргыздын улуттук оюндары, айрыкча ушу Көкбөрү улак тартыш ушул каныбызда бар экен. Кайсыл жерде болбосун, ошол жерге барып, сүрөп, кызыгып, ушул Көкбөрүнүн өнүгүшүнө кичине болсо да салымыбызды кошуп калайлы. Сүрөйлү ушу жаңы чыгып келаткан балдарды сүрөп бұл Көкбөрү ойунун дүйнөлүк аренага чыгышына биз да кичинекей болсо да бир салымыбызды кошуп калайлы деген ушундай бир өзгөчө ниет максаттар менен жүрөбүз. Көкбөрү кайсыл жерде болбосун. Урматтуу мекендештер, кеп башка. Бүгүн 21 март, Нооруз майрамы деп элдин баары бүгүн майрамдап аткан убакыт. Мен бүгүн сиздерге бир өзгөчө нерсени көргөзгүм келип турат. Караңыздарчы. Мына машинанын машина менен. Мына жанымда турган Lexus аттуу Lexus маркасындагы машина менен мына Volkswagen канчанчысы болуп калат экен, азыр тагыраак ээсинен сурайбыз. Экөөнүн айырмасында аябай чоң бир айырмачылык бар, бирок бара турган жери мына ушул мен жол тандабасты көргөзгөнүм, ушул жол тандабасы барган жерге мына ушул дагы барат экен да. Анан могул машинаны мен аябай эле кызыктым. Сырткы көрүнүшүнө, ичине, айрыкча моторуна. Бул машина боюнча азыр мен сиздерге кыскача бөлүшкүм келип атат ушул машинанын ээсинен. Салам алейкум. Машинаңыздын жанында турсаңыз кандайсыз анан? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Амансызбы, тынчсызбы? Машалла. Аты жөнүңүз ким эле? Атым Меримбек. Кайсыл жактан? Чүй областына караштуу Жайлар район Сусамыр айылынын 1-май айылынан болом. Меримбек байке, мен сиз менен тааныш болуп калганыма бир тойлуу убакыт болуп калды. Могу машинаңыздын өзгөчөлүгү, ушул машина менен ооруп бир өзгөчө ушул машинаны жакшы көрүп, сүйүп айдап жүргөнүңүзгө баа бердим да, там бердим мындай айткандачы. Могу гольф боюнча мен кызыгып, ушул машина боюнча кызыгып бир элге бөлүшкүм келди эмнегедирчи. Анткени бул машина сейрек кездешкен, сейрек азыр өлкөбүздө мекенибизде жүргөн машиналардын бири экен да. Мен бул машинаны сизде кол менен баардыгын жасады болуш керек деген, бирок сиз баардыгын жасабаптырсыз. Тагыраак сурасамчы. Бул машинанын толук эмесин айтып бериңиз, историясын. Бул кайсыл жылкы, маркасы кандай болуп калат? Бул ушул Германияныкы эле. Golf 2. Country деп айтылат. 4W 4 дөңгөлөгү иштейт. 4W. Мынакей, мына жол тандабасы менен бунун айырмасы эмне деп ойлойсуз? Мына Lexus жол тандабасы менен бунун айырмасы мисалы. Мунун айырмасы бул барган жерге керек болсо бул барбаган жерге да барат бул. Бул жете албаган жерге да бул жетет. Мунун алды кичине бийирээк десек болот, эми алды эле барат туура. Бул короткийрактагы да көп жерге барыш керек болуш керек, а? Ооба. Мынакей. Анан кокус бул машина сүзүлгөн жерден бул эчтеке болбойт. Эми Кудай сактасын, бирдекени жөйлөп алчу болсо мында мындай защитка деп коебузбу? Сактап туруучу темирлери бар. Ошо менен кичине бул бир эле алдында эмес, бүт айланасында бар экен да. Анан ушул мисалы бул машинаны мындан бир азыр туруп туруңузчу сиз ушул жерде. Мен машинаны бир айланып өтөйүн да мынакей. Урматтуу достор, мекендештер, алдында защитасын көрүп атасыңар, мына бүт темир капталган. Могу крылосун карагыла. Крылосунун аркасына бризговик деп коет, ошонусун карагыла. Анан мына кадимкидей мына жол тандабасына чыгасың го, кадимкидей элечи мынтип бутуңду коюп лестница аркылуу чыккандай болосуң го, онондойчу. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондой сыяктуу эле мына ушул гольфтө дагы кадимкидей. Кадимки бийкен да бул жип сыяктуу экен. Анан негизгиси могу аркасындагы запасный дөңгөлөгүн карагыла мына. Бир укмуш сурф сыяктуу эле экен да, мына темирлери, мына аркасындагы защиталары. Бул байкебиз айткандай эле 4 жагынан тийип кеткен болсо деле защита каптап турат экен да баардыгычы. Меримбек байке, машинаңыз жанына турсаңыз, анан жылы канча бунун өзү?
Жылы 91 жылы чыккан. 91 жылы бул саналуу эле чыккан экен өзү Германиядан. А бизге бир келсе бир 10-15 штук келген болушу мүмкүн. Азыр аз кала баштады, мындайлар башта калбай деле калыптыр. Бар эми элдерде бирин серин. Аз. Нол азыр мен көргөзгөн защиталары арканкы темир защита алдыда, капталдагы булардын баары заводской же сиз жасагансызбы? Жок, булардын баары өзүнүкү. Заводскойбу? Заводской мунун баары. Же сизге чейинки казайын жасаганбы же кандай? Жок, заводской бул баары. Бул жерде да туманиктер бар. Негизинен ошолор. Бар алчылык. Апе, аны сачылап ал эмне? Ачылып. Ачып фаранын кокусу алмаштырыш керек болсо, муну алмаштыр анан кайра. Ушул темирлер түнкүсүн жарыктыкка жолто бербейби сизге? Негизи могул жерде дагы бир темири болуш керек экен, мен интернеттен карасам. Анысын алып коюштур мурукку казайны. Ошол тоскоолдук берсе керек, калганын бербейт. Бул машинаны минип жүргөнүзгө канча убакыт болду? Муну минип жүргөнүмө быйыл 2-нчи жыл болду. Мен сизден сурасам, сиз буга чейин дагы так эле ушундай гольфтү минипсиз да? Мен негизи ошо гольф менен өзү ооруйм негизи. Мунун башынан баштап эле эң биринчи машина алганын тартып эле ошо гольф 2 менен ооруп, улам алмаштырып, элдер гольф сатып кайра жакшыраагын алса, мен тескерисинче кайра эле ошондой машина ала берем. Кайра эле ушуну сатып эле кайра ушунду ала бермекмин дегер. Кайра эле гольфпу, Ооба. Ошо таң калып атам да, мисалы азыр японский машиналар бар, корейский машиналар бар, Mercedes, BMW, жана башка Toyota дегендерчи. Алмаш дегендер да чыкты. Алмашпайсыңбы? Мындай машина деп ушкан жок, алмашкан жокмун. Бунун баасы канча турушу мүмкүн эми? Сиз канчага эми алдыңыз десем туура болбой калат, бирок канча турушу мүмкүн бунун баасы? Мен азыр муну моторун койгонго эле калп айтсам бир 130 миңге кетип калды. Моторун? Моторун эле. Кана ошо моторду көрөлүчү, бул эмненин мотор экен? Ачып көргөзүңүзчү. Мынакей достор, азыр кызыктын баары ушул жакта. Моторду ачып көрөбүз дагы, анан жүргүзүп да көрөбүз. Колдон келсе минип да көрөбүз азырчы. Бул кече байкебиз айткандай, бул отурганың эле гольф болбосо калганы бүт уже башкача деп атпайбы? Эмненин мотору? Фиттин мотору. Фиттин моторун койгонсузбу? 1.5 объем. Бензин жебейт экен анда. Бензин ошо фитте эле жейт. Канча расход болуп калат ушунда? 8-ин тегереги да. Шаар ичинде 8 да анан. Бул моторду буга кандай кылып бастырдыңыз? Ким басты? Өзүм бастым. Өзүңүз бастыңыз. Айткандай ушул жагында айтып баса белеп кетейин да. Сиз бул өзүңүздүн машинаңызга гана мотор баспастан, башка казайындарга дагы басып жүрөт экенсиз, Ооба, башкаларга. Кече клиенттер чалып аткандан байкап калдым да. Ооба, башкаларга да басып берем. Басып бересиз. Мисалы гольфко кайсыл моторлор түшөт? Кайсыл лучше? Гольфко негизи ушул фиттики ушундай туурасынан кеткен моторлор болсо түшөт. Эгер узундан турган болсо, алар буларга гранат, себеби булардын алдыңкы дөңгөлөк айланыш үчүн гранат чыгыш керек да. Ошого болбой калышы мүмкүн. Жигулиге түшөбү бул Жигулиге? Жок, Жигулиге түшпөйт. Түшпөйбү? Жигулиге BMW-нын мотору түшөт. BMW-ныкы түшөбү? Жигулиге BMW-ныкы. Буну кандай кылып салдыңыз? Мисалы мотордун өзү эле түштүбү же эмнелерин кошуп салдыңыз? Азыр мотор коробкасы полный. Компьютеру мотор менен. Ошолордун баары түштү. Коробка түшкөндө азыр ошондо сиздики эмеби, автоматпы коробкаңыз? Азыр автомат, ооба. Себеби креплениялар отурган жок, бул подушкаларын кайра эки жака. Анткени бул гольф өзүнүкүнүн арка жакка отурат подушкалары, алдына отурат. А мында эки капталына анан аркасына отурду да. Алардын баарын бул моторду буга канча убакытта бастыңыз? Канча саатта же канча күндө? Бул өзүм биринчи жолу бастым, ошон үчүн бул бир айдын тегереги кетип калды. Кардардыкын канча күндө басып берип атасыз? Кардардыкын бирөөнүкүн бир жумада басып бердим. Бир жумада, Бир жумада. Эгерде башка инсандар кайрылса болобу сизге мотор басып берди? Фиттикин. Болот. Анда жакшы экен да. Неме канча убакытта басып бересиз? Бир жума 10 күн дейинчи, 10 күн, койсок болот, майда чүйдө багы кемгечилер болот. Бул мотордун өзү эле басылбайт экен да, чекесинде кармата турган сварочный иштер көп экен да. Сварочный, муну деген себеби раманы тешип карматабыз. Канча эмес услугасы канча болуп калат ушул баскан кызмат акыңыз мисалы? Кем ал менен келишим түрдө. Келишим түрдө, түшүндүктү. Эгерде мисалы ушундай гольфко кызыгып, же муну гольфуңузду алам деп же сатылабы бул гольф? Жок. Сатылбайт да. Мейли бирок бир гольф минип жүргөндөр ушу сиздикиндей кылам деп сизге кайрылып кеңеш сураачылар болгон болсо, телефонуңузду берип койсок болобу? Болот. Өзүңүз эле айтып кетсеңиз телефонуңузду. Ушундай мотор бастырабыз, же болсо биз ушинтип басат элек десе, баягы мусулманчылыкта эле айтат го, билгениңди бирөөгө билдире жүр деп. Кеңешиңди берем. Номериңизди айтып кетсеңиз? Номерим 074
41 52 63. 704 менен 41 52 63 Мээринбек деген байке алат. Мына байланышып, мына машинанын кулагын кызытпагыла, анткени бул байкебиз өзү минемдеп алган экен. Бул машинаны каяка минемдеп алгансыз? Сиз өзү шаарда эле жашасаңыз? Шаарда жашайм, бирок суу самырдан болгондуктан суу самырга көп барам. Анан биздин жайлоого ташка чыкканга абдан ыңгайлуу экен. Моторду жаап салдыңыз, бир жүргүзүп көрөлү дедим элем да. Кайрадан бир жүргүзүп көрөлүчү. Макул. Бир жүргүзүп көрөлүчү. Моторуңузду ачып туруп мен жүргүзүп көрөлүчү. Звук кандай экен деп атпаймынбы? Билейин деп атпаймынбы? Кана бисмилля. Так. Аз кое туруңузчу, мен мынаны ачайылчы. От алдырып атканыңызды көрөйүнчү мен. Отуруп туруп от алдырыңызчы, бул жагын көрөйүн, мынакей. Кадимкидей эле буякта автомат коюп койгон турбайсызбы? Ичинде дагы эмнелерин алмаштыргансыз? Бул жерде деген шит бир бору фиттики батпай койду. Анан бул ис Toyota ис машинасыныкы. Немеси ону панелдеги, шит бир бору. Анан мында суупу көргөзбөйт экен. Аккумулятор көргөзбөйт, анан өзүнчө бул жака койдук. Нары жака отдельно койдуңузбу? Бул жакта мынакей. Аккумулятордуку суунуку. Анакей. Мына телефондон жакшы эме алып бербей атат. Багандай отражение берип дегендечи. Кана бисмилля. Салонго звук деле жок го, салонда звук деле чыкпайбы? Бул жака фиттикинде эле звук жок. Бияктан эчке деле билинбейт экен да. Бунун бир салонун машинан салондун ичине карап коюш керек экен, Ана сага биякта эчтеке билинбейт го. Байкап атасыздар, мына звук деген жок го, кадимкидей жөпчүнөкөй эле звук чыгып туруп. Мына. Бул коллекторлорду кандай кылып уладыңыз бул жакты? Коллекторлордон сваркалап кесип тура келтирдиңиз. Канча болду бул моторду басканыңызга? 4 ай болуп калды. 4 ай? Эч бир иш мындай эме проблема көргөзгөн жокпу? Иш көргөзгөн жокпу? Негизи буга чейинки мотордо 2 күнүн биринде эле капот ачып, тепотто турбай калып, моноусу жакшы болбой эле кыйнай берчи. Муну бирөөгө көргөзүш үчүн эле капот ачпасам, ата ачылбайт эле. Мисалы буга чейинки моторду tutпайсызбы? Буга чейин кандай мотор? Кайсы моторду бас? Өзүнүн мотору турчу, өзүнүн мотору. Өзүнүкү родной. Ошондо мына моторду басканыңызга канча расход кетти атасыз? 130 миң кетти. 130 миң плюс өзүңүз койгонуңуз үчүн, койгон үчүн. Ана сага. Моторду канча калдыңыз бул моторду? Мотор азыр мен ошол учурда 45 миң болчу. Азыр бул 76 миң болуп калды, кече алып турадым. Ушу моторбу, Ушу мотор, азыр кымбаттап кетти. Мен кече биягында байкадым да. Бул жерде ремендер айланып турат экен. Бул баллондор көтөрүлүп турбайбы машинанын? Бул сиз көтөргөнсүзбү же өзү көтөрүлгөнбү? Рама дагы бар. Рама барбы? Раманын үстүндө турат. Мына сага. Кана бир айдап көрүңүзчү. Аркага бир берип туруп, алдыга бир берип көрүңүзчү машинаны, көрөлүчү. Мына жаныбызда кадимкидей эле бир гольф жүргүзүп калды. Гольф канча орнолду? 3 окшойт, Ал деле 2, Мына ал машина менен тетигинде мына чыгып баратат. Эми салыштырыңыздар ал менен муну. Мына сага. Буну жасап койгон эмес, бул заводской ушундай чыгып турду. Мына сага. Катуу айдаңчы, катуу, мына сага. Машинанын видин карагылачы. Керемет го мына сага. Мен минип көргүм келип атат өзүм. Мен минип көрсөм болобу? Болот. Берип туруңузчу, минип көрөйүнчү, мен немени өчүрбөй туруп өзүм минип көрөйүнчү. Кана бисмилля. Автоматты кадимкидей эле да, Кадимкидей эле. Кана. Автомат айдагандай эле. Тормоз тебип эле эме кылам да, Тормоз тебип эле которот. Ошондой эле чайын. Мына рыга салдым. Алзадный. Көрөйүнчү. Айланадагы адамдар да тартып кызып атышат. Анакей. Сонун мекен машина? Өзүнчө эле бир башкача экен. Точно бир. Ама бу чериң жазылат экен го. Мисалы мен
BMW минип bir машина мингендей болуп черим жазылган болсо, бунун да өзүнүн бир эмеси бар экен да. Керемет кene. Чынында эле айтайын. Тартышы жөн эле укмуш экен. Мо көрүнүшү вид эле эмес, бунун тартыштары укмуш да экен да. Ама бир болсом да машинанын багы ачылды, карагачы, керемет экен кыскасы. Жаман жакты. Кыскасы, бул машина менен көп жакка бара бере турган машина экен. Мээрмек байке. Кадимкидей эле парковканы басат экенсиң. ДРга коёт экенсиң. Мына 28 сы болуп турат азыр. Ошондо эмне болуп калдат мына? Бул 28 жарым. Суунун температурасы. Жаң оталдыргандыктан азыр суунун температурасы 28 жарым. Бул 14. Ал аккумулятор 14 ток берип атат азыр. Бул жактан спидометриңизди, тахометрди көргөзүп турат экен, сааттарын, километрлерин, баары көргөзүп турат. Оно заправкаларыңыз туура эле көргөзөт да? Туура көргөзөт. Буларды алмаштыргансыз. Буну алмаштырбай эле өзүнүкү эле теп койсо болгондой болуп калат эле. Бул өзүнүкү спидометр трос менен болот да. Трос менен бул тиги моторго туура келбейт, коробкага. Ошон үчүн башка койгон жакшыраак. Түшүнүктүү. Ата ичи калган өзүнүкү эле. Калган баары өзүнүкү. Бул эмелери. Булардын салон эмелерин мисал жасаш керек кичине. Салондорун бир жасап коюшубуз керек экен, Бул будан түшсөң кадимкидей жыптан түшкөндөй эле болот экенсиң го. Бийик, Зор экен кыскасы, зор экен, керемет экен, короче. Ушундай машина сонун экен достор, мекендештер. Машина негизи сатылбайт экен да, Неги сатылбайт. Өзүңүз кызыгып сурагандар көппү? Бар, бирок эми канчага чейин сурашты негизи, мисалы, канча берет эле? Эми алмашкандар көп болду да, мындай. Кандай машиналарга алмашабыз деп? Япошкаларга дагы чыктыбы ошондойлор го? Мындай эскидеги машиналарга, Audilерге үстүнө кошуп беребиз. Passatка чыкты. Үстүнө кошуп беребиз деп анан жок. Сиз эмнеге абадыңыз? Жок, мен негизи гольф. Гольфтен орuyum негизи. Негизи билбем. Сиз бир эле көк бөрү менен эмес, гольф менен да орuyт экенсиз да? Гольф менен да орuyum, ооба. Бул байке мен сыяктуу эле кайсыл жерде качан көк бөрү болбосун, ошол жерде таң эрте местаны алып, бул байкем кайсыл жерде болбосун, көк бөрү каерде болбосун, ошол көк бөрүгө местаны алып, тамагын даярданып алып, кыскасы мына ошол жерде көк бөрүнү сүрөп, биз болсо ушул байкем сыяктуу ушинтип көк бөрүнү кубалап, кызыгып, сүрөп көрүп жүргөн агаларыбыздын бири экен. Жакында Баткенде болот, Баткенге дагы барам деп турат. Эсилчө Баткенге айдаң мына машинаңыз менен? Эгер айдайм. Эсилчө, эң узагы канча километр, каерге чейин бардыңыз? Эң узагы Токтогулга бардым. Зыңылдап эле барып келдиңиз? Зыңылдап эле барып келдим. Машалла. Керемет. Келип атам. Керемет экен. Самурга барып келатам. Өзүңүзгө окшогон бир водительдерге эмне деп айтмакчы элесиз? Айтып кетиңизчи, бир кызыктар болгон, машинага кызыгып. Эми негизи машинаны сүйүп айдаш керек. Эң биринчи. Жакшы көргөн машинаңды сүйүп, жакшы оңдоп, ошондон ырахат алып айдаган жакшы. Карап деңиз, Анан эски машина алып эле бузулуп отуруп эмес, колдон келсе ушундай жакшы мотор басып алып, анан айдаш керек. Машинанын эң негизгиси эмнеси өзү? Эң негизгиси мотору. Сөөгү. Биринчи очет мотору жакшы болуш керек. Эконом болуш керек. Ишкени. Анан жакшы жүрүш керек, тартышы, жүрүш жакшы болуш керек. Сөзсүз түрдө. Анан ходовой жакшы болуш керек, коопсуздук. Кооптуу болуш. Бул сөөгү деле жакшы болуш керек болуш керек. Сөөгү да сөз жакшы болуш керек. Эми колдон келсе мүмкүн болушча мотор жакшы болуш керек. Жол белде калбаш үчүн. Эми мына сөөгү жакшы болгон үчүн сиз мотор таап басып алдыңыз да? Ооба да. Туурабы? Моторду да басканда жөнөкөй эле машинага эмес, колдон келсе жакшы машинага басканга аракет кылыш. Муну аркабызда түртүп аткан гольф канча? Ал 3. 3пү? Гольфту түртүп жүргүзүштү. Сиз бир жол болсо да түртүп жүргүзгөн учур болгонбу? Жок. Только старт менен эле. Мынакей, эми уста болсоңуз сиз каяктан түртмөк элеңиз, оңдойсуз да. Мейлиңиз анда, ийгилик. Машинаңыздын алдынан шамал өтө берсин. Тынч болуңуз, аман болуңуз. Ийгиликтер каалайм. Рахмат сизге дагы. Бир кызыктым элем, кызыгып эл менен бөлүшкүм келди машинаңызды. Рахмат. Өзүңүз айткандай, ким кандай машина минбесин, ким кандай ат минбесин, ким кандай жумуш кылбасын, ошол минип жүргөн, пайдаланып жүргөн ишин, башкасын, атын, машинасын дагы сүйүп, жакшы көрүп, мамиле кылып, аярлап бир караса, ошондо
ошонун баягындай жемиши, ийгилиги болот, ийгилиги болот. Жолдо калтырбайт, Бунун жаны жок болгону менен бул деле бир жолду ушундай бир түрү болуш керек машинанын, Бу техника. Техникага деле жакшы мамиле кылыш керек. Ийгилик анда эмесе. Рахмат. Тынч болуңуз, аман болуңуз, көк бөрүнү көрүп аман эсен жетип алыңыз. Рахмат. Суу самырга салам айта барыңыз. Рахмат. Сары Өзөн чүй суу самыр жергесине. Мына кереметтүү сонун болгон мына ушундай машина экен, карагылачы. Достор, өзгөчөбү? Мен кызыктым, ушунчалык кызыктым бул машина. Азыр кадимки эмелер салып коюптур. Зимний баллондор. Керемет экен. Урматтуу достор, мына ушундай кереметтүү, касиеттүү ысык көл жергесинен дагы бир жолу жалпыңыздарга жылуу салам. Көлгө келгенде ар кандай кызыктуу ушундай окуялар болуп калат, кызыктуу окуяларга күбө болуп каласың, жакшы инсандарга жолугуп каласың дегендей. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, тынч болуңуздар. Кыргыз элим аман болсун, мекенибиз бүтүн болсун, өлкөбүз өнүккөн болсун иншалла. Ассаламу алейкум.